9 сентябрда Ысык көлдө көчмөндөр оюну башталат. Учурда кызуу даярдык көрүлүп, ат майданы кеңейтилип, конокторду тосчу жайлар, оюн өтчү жерлер иретке келтирилип жаткан кез. Көчмөн элдердин тарыхында биринчи жолу өтчү мындай оюн түз эфир аркылуу миллиондогон телекөрүүчүлөргө чагылдырылып көрсөтүлөт. Бир сөз менен айтканда кыргыз эли дүйнө элдеринин алдында дагы бир жолу өзүн мындай меймандостугун, өзүнүн салт санаасын көрсөтүп алуу мүмкүндүгү турат. Күн маектин бүгүнкү чыгарылышында көчмөндөр оюнуна байлашкан суроолордун тегерегинде маек курабыз. Көрсөтүүнүн коноктору Кыргыз Республикасынын спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү боюнча борборунун директору Алмазбек Касенов жана профессор, тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорт академиясынын профессору Марат Саралаевдир. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мурзалиев алып барам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүү түз эфирде жүрөт. Эгерде ушул спорттун түрлөрү сиздерди ойлонсо, сиздердин сурооңуздар болсо, түз байланыштын мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып суроо салсаңыздар болот. Телефонубуз 67 11 41. Алгач ушул көчмөндөр оюнун өткөрүү демилгеси кантип жаралды, Кыргызстанда өтүшүнө эмне себеп болду? Ушул суроолорго жооп алып туруп, анан кийин маегибизди улантсак. Көчмөндөр оюндар деген идеяны Аскат Акибаев деген жигит, ушу Максат Чакиев деген жигит экөөнүн баягы ойлоп тапкан идеясы, ушул оюндарды өткөрүп кыргыздарды ушу бир дүйнөгө таанысакпы деген ушу эки жигит абдан аракет кылышып, ошол аракети баягы ишке ашып, 12-жылы 4 мамлекеттин президенти кол коюшуп, булар Кыргызстан, Казакстан, Азербайжан, Турция болуп, ушу көчмөндөр оюндарды өткөрөлү деген чечим кабыл алынганда, ошолдон бери ушу оюндарды презентация кылып, тияк көрсөтүп, ушу көп жерге көрсөтүп атып, мынакей быйыл ушу февраль айында акыркы ушу жобосу кабыл алынып, ушу Кыргызстанда өтөт деген былтыркы ушу ойлор быйыл баягы кагаз түрүндө баягы өзүнчө жобо болуп кирди да. Канча мамлекет катышат? Бул негизги бөлүгүн 4 мамлекет түзөт. Жана кайтып өткөн мамлекеттер, андан сырткары биз ушу 15-20 жакын мамлекеттерге чакыруу жибердик. Ушу бир 10дан ашык мамлекет келип берсе, бул биринчи жолу өтүп аткан оюндар үчүн абдан чоң майрам болот эле да. Деги эле ушул улуттук оюндарды жандантууга, аларды өнүктүрүүгө, баягы эл аралык деңгээлге көтөрүүгө мамлекет тарабынан каражат бөлүнүп, ушундай демирчилик көрсөтүлүп атабы? Албетте, ушу улуттук оюндарды өнүктүрүүгө ошо мамлекет тарабынан жакшылап акча каражат бөлүнүп атат. Мамлекет тарабынан чоң колдоо болуп, мына 12-жылы ушу бизди улуттук оюндарды өнүктүрүү борборун ачып беришти. Бул 15 февралда өкмөттүн баягы постановлениясы менен ошо чыгып, мынакей 12-жылдан бери иштеп атабыз. Алда абдан чоң максаттарыбыз турат, милдеттерибиз турат. Ошо Кыргыздын миңдеген жылдар келаткан оюндарын элге таанытып, көрсөтүп, анан эң негизги оюндарын дайыма алып жүрүүгө ушундай шарт койдук да. Марат агай, мен сизге мындай суроодо, кыргыз эли баягы өзүнүн маданиятын, үрп-адатын ушул ооз-эки чыгармалар аркылуу урпактан урпакка калтырып келген да. Негизи ушул спорттун түрлөрү боюнча дагы ушул Манастын эпосу сыяктуу эпостордо, уламыштарда айтылып келген. Азыр бүгүнкү күндө ошолорду кайра жандандыруу, заман талабына ылайыкташтыруу боюнча кандай иш-чаралар жүрүп атат? Бул жөнүндө эң алды менен илимий изилдөөлөр жүргүзүлүп атат да. Мына дене тарбия жана спорттун тарыхы боюнча мен адисмин. Биз ошол көп жылдар бою Манас эпосунда же болбосо Кыргыздын дастандарында жана Эртөштүк, Кожо Жаш, Курманбек, Жаңыл Мырза жана башкалар ошолордо бул Кыргыздын оюндары, баатырдык мелдештери, акыл оюндары, унутулуп калган оюндары ошол илгери кандай болгон, кандай шарттар менен, эрежелер менен жүргөн, эмне себептен пайда болгон деп ушул жагын изилдеп, анан студенттерге жана боло турган, кесип ала турган студенттерге ошолорду биз лекция окуп беребиз, аларды үйрөтөбүз. Анан бизде моряки улуттук спорттун түрлөрү боюнча сабактар өтөт. Атайын общий курс деп коет, жалпы ар бир факультетте, ар бир курста сабактар өтөт да. Андан тышкары адистерди даярдап атабыз. 1997-жылдан бери башталып, жана күрөш боюнча адистер башталганда, анан 2005-жылы факультет ачылып, атайын ошо улуттук дене тарбия факультети. Анан ордо, тогуз коргол, күрөш, кол атуу, кыймылдуу оюндар ошо сыяктуу түрлөрүнөн адистерди даярдап жатабыз бүгүнкү күнгө чейин. Негизи эле ушул нукурак кыргыз элине таандык спорттун мынча түрү бар деп канча оюнду айтсак болот?
Бул адабиятта, изилдөөлөрдө, анан кайсы бир илимий докладтарда айтылган бул 1000ге жакын айтылып жүрөт. Ошонун арасынан ала турган болсок, жанагы Кабылов Фазылович Анаркулов деген педагог илимдердин доктору, профессорубуз бар да. Ошол кишинин изилдөөсү боюнча эң кеминде 300ге жакын кыймылдуу оюндар, 300ге жакын көнүгүүлөр деп айтылып жүрөт. Андан тышкары дагы башка адистердин айтуусу боюнча 300, 400, 500 деп айтылат. Менин оюмча ошо 500ден кем болбош керек. Эмчен дегенде бул Кыргызста жанагы баатырдык мелдештер, кыймылдуу оюндар, акыл оюндары, ат оюндары, анан кийин жанагы унутуп калган оюндар деген сыяктуу оюндарды эсептеп эметип турган болчу болсо, ошо эң кеминде 500 болуш керек. Рахмат. Алмаз мырза, мына көчмөндөр оюндарын өткөрөбүз деп дүйнөгө жар салып алдык да. Эми анча-мынча кемчиликтер болуп, анан дүйнө элинин алдында бетибиз кызарып отурбайбы? Эми кызартпаганга аракет кылабыз. Менеки Даярдык кандай жүрүп атат? Даярдык азыр менеки Чолпон Ата шаарында ат майданын ошо оюндарга даярдап атабыз да. Башында бир аз акча бөлүнүп, ошо оюндун айлампасы, көк бөрөтө жүргөн жерлерден анда 1-2 миң кишиге ылайыктуу кичине орун таап жасагыла деп биринчи баягы бизге милдет коюлган болчу. Бирок кийин ушу президент тарабынан жок болбойт, ошондой оюн өткөрүп аткандан кийин чоң кылып абдан ушу көзгө мындай элге дагы суктана турган жер кылгыла дегенден акчаны да бөлүп беришти. Кичине убакыт тар болуп атат, бирок ушу сентябрдын 1-ине чейин бүтөбүз деп турабыз. Ошол 7 миң кишиге баягы ылайыкташтырылган ат майданы болот. Анан кийин менин оюмча ошону бүтсөк, элдин көзү баягы көрүп, ошол жерде чоң майрамды кылып берсек, менин оюмча баягы бир аз алдыга койгон максатыбыз ишке ашат деп ойлойбуз. Эми баягы бул оюндар биринчи жолу өтүп аткандан кийин баягы ушундай чоң масштабтагы оюнда Кыргызстан тарыхында мындай болгон эмес да. Ошон үчүн өзүнчө кыйынчылыктар да болушу мүмкүн. Бирок эң негизгisi ушу биринчи баштап берип атабыз, биринчи баягы бысымда деп жол салып атабыз. Балким Кудай колдоп берсе, менин оюмча бул оюндарды жакшы деңгээлде өткөрүп алабыз. Ушул көчмөндөр оюну биринчи Кыргызстанда өтүп калышына башка мамлекеттер макулдугун дароо эле бериштиби? Биз өткөрөбүз деп талашкан жери жокпу? Эми бир аз казактарда, казак эли баягы аларда дагы биздин оюндар менен окшош эмеспи? Анан алар дагы биринчи өткөрсөк деген ойлор болгон экен, бирок баягы президенттер кол коюшуп атканда ошо биринчиси Кыргызстанда болот деп кабыл алып калыптыр. Ошон үчүн Кыргызстанда өткөрүп атабыз да. Буга башка элдер деле биринчи өткөргөнгө аракет кылышкан, бирок баягы Кудай берип ошо биринчи оюндар Кыргызстанда болуп калды. Ошон үчүн менин оюмча уят болбой, баарыбыз жапа-тырмак, ынтымакта иштеп жакшы аракет кылсак, оюн жакшы деңгээлде өтөт. Рахмат. Мына ушул көчмөндөр оюнуна оюндун 9 түрүн тандап алдыңыздар да. Эмне үчүн ушул 9 түрүнү, болгон 9 түрүн тандап алдыңыздар? Анан бул ушул 9 түрү эмне баягы категориялардан улам тандалып алынды? Эми бул баягы бизде Кыргызстанда негизги ойнолуп жүргөн оюндар да. Баягы буякта ат оюндары да бар, жөө, мындай акыл оюну да бар. Анан кийин мындай күчкө салган оюндар, бул күрөш, акыл оюндары 9 коргол болуп атат. Ордо дагы акыл оюндарына кирип кетет. Анан ат оюндары жана эрең-иш, ат чабыштар, анан көк бөрү, ушундай баардык баягы кыргыздын ойноп келе алган негизги оюндары болуп эсептелет. Ошон үчүн баягы 9 оюнду тандап алдык. Андан көп кылганга бул баягы азырынча шарт эметпейт. Жаңы баштап аткандан кийин баягы көбөйтүп ийсек дагы мындай кыйынчылыктар болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн 9 оюн менин оюмча абдан оптималдуу. Эмнеге Кыргызстандын гана оюндары тандалып алынды? Эми ушу көчмөндөр оюндарын өткөрүп аткан эң негизги максат мындай болду да, ушу ар бир эл эгерде ушу оюндарды өткөрсө, мисалы үчүн бул оюндар эмки жылы дагы башка мамлекетке өтөт да. Ар бир эл өзүнүн ушу тарыхындагы өзүнүн баягы эң улуттук деген оюндарын гана өткөрүш керек деп эме чечим кабыл алынган да. Эмне үчүн баягы азыркы заманда мына Олимпиада оюндары бар, Азия оюндары бар, Азиянын дүйнөнүн чемпионаттары бар. Анан баары эле баягы спорттор баягы кээ бир жерден мындай баары билинбей калганда бул кайсы элдики экеничи баягы жалпы бир эрежеге келип ошондой болуп калганда. Эми азыркы заманда мынакей канча деген эл жоголуп баратат. Канча мамлекет өзүнүн баягы улуттук салт каадасын баягы бүт дүйнөгө тарата албай атат, көрсөтө албай атат. Анан ошонун негизинде ушундай чечим кабыл алынганда ар бир эл өзүнүн улуттук оюндарын өткөрсүн. Ошол улуттук оюндарын өткөрүп аткан убакта өзүнүн баягы маданиятын, каада салтын, тарыхын баарын чагылдырыш керек да.
бул баягы дүйнөсүнө ошол элдин эл экенин, бул улут экенин билгизе турган оюн болуп эсептелет да. Ошон үчүн бул оюндардын мааниси абдан чоң. Кыргыз элинде эң негизги мелдештер бул ат оюндары болгон. Ошол себептен морайка ат чабыш киргизилген 20 чакырымы 25 чакырым 22 чакырымга. А тиги мурунку мезгилдерде бул 50 чакырым 60 чакырымга чейин болгон учурлар бар да. Мисалы үчүн жана Шабдан Батырдын ашын бергенде ошондо 40,5 чакырымга чабылган. Морайка эле Токмоктун ар жагынан тиги Кичигеминге чейин, Бурулдай деген чокко чейин, ошонун түбүнө чейин чабылганда ошондо 38 верста деп жазылып жүрөт да, жана мен Дмитриев дегендин китебинде. Аны километрге бөлгөндө ошондо 40,5 километр болуп чыгат. Чакырым барат. Ооба. Анан бул жана мелдеш болгондо, кандайдыр бир аш болгондо, той болгондо ар кандай мелдештер оюндар өтүп, анан тиги бирок ат чабыш болбой калганда эчтеке болгон жок деп койчу экен илгери. Эң негизги ошол ат чабыш болгон экен да. Анан ат чабыштын байгесин алсаңыз, могу эле бизге жакын мезгилдеги байгелерди ала турган болсок, жанагы тиги ким деген Дмитриевдин жазганын ала турган болсок, 5000 рубль болгон биринчи атты чабыш болгондо баш байга. 5000 рубль дегениңиз 1 рубльге 1 кой сатып алган учур болгон экен да. Бул деген 1914-жылы. Андан мурунку мезгилде ала турган болсок, 1000 жылкы болгон экен биринчи байга. Анан биздин ошо тарыхка жакыныраак болгон себепти алсак, казактар өткөргөн жанагы Кенен Сарынын ашын бергенде ошондо кыргыздын бир күлүгү барып катышканда, эмеден бугулардын күлүгү Сарыгер деген ат барып биринчи келгенде ошондо 1000 жылкы болгон экен. Муну жана Жусуп Мамайдын тиги информациясы боюнча, Жусуп Мамай болсо 3 санжырачыдан тиги кабар алып туруп ошону тиги жазып, биздин жана Ала Тоо журналына жазылып калганда, ошондой байгелер болгондо, ошондон тышкары жанагы эле эгерде менен ала турган болсок, жорго салыш. Бул деген абдан эң таралган түрү болгондо, жоргону көбүнчө сакалдуу кишилер чапкан экен да. Эмне үчүн дегенде, жоргону даярдоо, таптоо деген бул көп ондогон жылдар бою болгон экен. Ошон үчүн бир топ жашка келген кишилер чапкан экен. Андан тышкары жанагы эле О дарышты программада бар да, О дарышты ала турган болсок, Эреңиш деп. Бул деген Кыргыздын эң бир өнүккөн түрү болгон, бул баатырлардын мелдеши болгон жоокерчиликке даярдаганда, бул дагы могуреки элдин арасында бир экүсүл элде болгон оюн болуш керек бул. Андан тышкары бул унутулуп калган оюндар бар да, ошолорго токтолсок болот. Булар анан мына ат жөнүндө сөз болуп калды. Кыргыздын баягы күлүктөрү жөнүндө уламыштарда айтылып келет. Эң акыркысы эле жогору дегенде мына Курманжандын баласы Камчыбектин жоргосу. Ушул кыргыздын күлүктөрүн баягы сактап калуу, ошонун пародаларын өстүрүү, таратуу боюнча кандайдыр бир улуттук программа же болсо кандайдыр бир аракеттер бүгүнкү күндө көрүлүп атабы? Эми бул биздин максатыбыздагы милдетибизде болуп калат. Ушу улуттук оюндарды өнүктүрүү борборунда ушу жанакы сиз айтып кеткен маселенин баарын жолго коюшубуз керек да. Ошон үчүн азыр биринчи эсепте биз ушу Кыргызстандагы ат майдандарын биз өзүбүзгө алышыбыз керек болуп атат. Эгерде ат майданыбыз жок болсо, аякта ушу жылкыларды өстүрүш, өнүктүрүш кыйын болуп калат экен да. Ошон үчүн азыр Кудай буйрса ушу Чолпон Атагы ат майданы жана мурунку эстробагандан бери 54-чү жылкы заводу деп койчу да, ошо атактуу баягы жылкы завод болгон. Эгерде ошону биз колубузга алсак, Караколдогу ипподром турат, Жалал Абад, Ошто ипподромдор турат, ушу ат майдандар, ошонун баарын алсак, ошол жерлерде ушу биз күлүктөрдү таптап, ошол жактан баягы аргындаштырып, ошол жактан өстүргөнгө мүмкүнчүлүк болот да. Теле көрүшүбүз бар экен, суроосун угап турган көрсөтүүбүздү улантсак. Бүгүнкү күндө федерация кандай даярдыктар көрүп жатат жана кандай чоң нерселерди алдыга алып чыгалы деген пландарыңыз бар. Ушул жерде кененирээк айтып берсеңиз. Рахмат. Рахмат. Чабан дэстер маселеси боюнча. Эми Аргымак деген ушу улуттук баягы федерация бар, бул коомдук федерация. Буякта баягы милдети анча жакшы чоң коюлбай калат. Эмне буякта ат сүйүүчүлөр эле, анан баягы булар максаты ат чабыштар өткөрүп туруш. Анан эми азыр айтып кетпедим башта, жанакы биздин улуттук борбор атайын өзүнүн бул маанистерди туура келип калып атат. Муну биз кылышыбыз керек. Ошо федерация менен чогуу кылышыбыз керек. Ошондо менин оюмча жакшы ийгиликтерге жетебиз. 10 башкы тренер бар. Булар ошо жанакы кыргыз күрөшүнөн, алыш күрөшүнөн, баягы классикалык күрөштөн, тогуз корголдон, ордодон,
ат чабыштан баягы жорго ушу аламан баягы эмелерди алып жүрө турган киши, анан салбурун деп, анан кулатуу деп ошо федерациялар менен ошолордун баягы берген бизге мүнөздөмөсү боюнча биз жанакындай тренерлерди кабыл алып, ошолор менен мындай чогуу иш алып баратабыз. Бизде баягы бул абдан жакшы жолго коюлуп, бири-бирибизди туура түшүнүп, азыркы убакта чоң иштерди кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Дагы убакыт бир аз бизге керек. Ошо ар бир федерацияны жакшылап өнүктүрүп кеткенге. Анан кийин биз 2017-жылы Манас оюндарына, мисалы үчүн азыркы тапта 10 спорттун түрү кирет, ушу кыргыз улуттук оюндар боюнча. Эмкиде бир 15ке чейин чыгара алып атабыз да, ушу негизги оюндар болуш керек. Анан ошонун тегерегинде башка оюндарды дагы баягы өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. 1912-жылы Шабданын ашына Дмитриев деген окумуштуу атайын Санкт-Петербургтан келип, ошо кыргыздарда ат чабыш болот экен, жакшы күлүк аттар болот экен деп, өзү ошо күлүк аттарды жакшы көргөн, өзүнүн заводчик болгон экен да, аттары да болгон экен. Атайын келген экен да. Анан биринчи күнү ат чабыш болгондо тиги ал үлгүрө албай калган экен, экинчи ат чабышка катышкан экен. Ошондо 4 жолу ат чабыш болгон экен. Кунан чабыш, анан кийин тай чабыш деп, анан кийин чоң аттарды чабыш болгондо чоң байге деп турган 13-үндө чоң байге болгон экен. Ошондо 172 ат чабылган экен. Жана мен айткан могурек токмоктун ар жагынан тиги кичине чейин. Ошондо тиги эмеден Англия пародасынан, анан кийин жанагы дагы башка пародалар ар кандай, Карабаевский дейт, дагы кандайдыр бир пародалуу аттар келип катышкан экен да, кыргыздын аттарынан тышкары. Верныйдан, тиги Ташкенттен, Актюбинскийден келип, Казакстандан, Өзбекстандан, Россиядан келип катышкан экен да. Ошондо эки мындай таза кандуу англичан тиги пародасындагы аттар катышкан. Бирок ошол 4 жолу чабылганда биринчи 9-чу орундар бүт ошо жергиликтүү аттар жеңген. Ошондо жана Дмитриев таң калып сураган экен да, бу силер кандай кылып таптайсыңар деп. Ошол атты таптоонун ыкмасы да болгон экен да, абдан жакшы. Анан аттарды чапканда бу кыргыздын аттары бүт эле такаланбаган аттар болгон да. Анан эмне үчүн такалабайсыңар десе, биздин аттардын туягы болоттон бекем, ошон үчүн таптабайсыз деп жооп берген деп айтканы бар да. Анан ошону таң калып эметкенде ушул аттарды, ушул эмени тиги асыл тукум ат экен, кыргыздын пародасы. Абдан чыдамдуу болот экен, 4 жолу ат чабылды, 4-дөн тең ушу жалаң жергиликтүү аттар жеңди. Ушунун пародасын сакташ керек деп айтканы бар да. Анан ошонун үстүндө иштегендер бар азыр. Жана Франциядан келген бир аял эметип жүрөт го. Ошо тиги пароданы эметсе болот экен да. Кайра тиги жандандырса болот экен. Анан Кыргызстанда азыркы мезгилде мен бир тиги ат спортун жакшы билген кишилер менен жана Александр Борисович деген бар эмеспи? Исмаил Мурсалимов. Ошонун айтуусу боюнча 400 миңге жакын ат бар экен Кыргызстанда. Ошондон могуреки канчасы асыл тукум, канчасы аралашма, канчасы кандай экени азыр мындай данный жок экен да. Ошон үчүн ошону эмес үчүн лаборатория ачыш керек экен. Бул жагынан изилдей турган көп нерселер бар экен да, мен ошону айтайын дедим эле. Алмаз мырза, эми кайра ушу баягы сентябрда башталчу оюндарга өтсөк, бүгүнкү күндө канча курама команда даяр? Анан кандай ошол жол менен тандалып алынды ошол курама командалар? Эми баягы биз эл аралык баягы чогуу семинарларда, баягы чогуу ошо өткөрүп атканда, ошо биздин Кыргызстандан 2 команда катышыш керек деген чечим кабыл алынган. Бул 2 курама команда, ар бир ушу 9 спорттун түрүнөн 2ден болот. Ошондо азыркы тапта кыргыз күрөш менен алышта биринчи номер деп коет экен. Ошолор уже тандалды, калгандары азыр жакын арада тандалып бүтөт. Тоголкорголдон азыр көл жээгинде чоң бир мелдеш болуп атат. Ошол жактан эң мыктылар тандалып чыгат. 16-17 августта ошо Панфилов районунда эреңиш боюнча чоң мелдеш болот. Ошол жактан эң мыкты деген эреңиштер тандалып чыгат. Көкбөрү азыр ошо 2 команданы азыр тандап атышат, эң мыкты дегендер. Ошондо бизде мыкты оюнчулар абдан көп экен. Азыр ошону кимисин кантип коерду азыр тактап атышат. Жакын арада ал курама команда дагы аныкталат. Ат чабышка болсо ар бир областтан 3төн күрөктү кое берели деп чечкенбиз. Ошон үчүн азыр күрөктөр дагы даярданып, азыркы тапта кызуу иштер жүрүп жатат. Негизи канча команда болуш керек? Акыры финалга чыгып ошол жерде оюн көрсөтө турган.
эми мындай да эми бул ар бир күрөштө мисалы үчүн 9-unda баштайбыз. Кыргыз күрөшү 9-unda баштайбыз. Канча киши келип күрөшөт, ал ошол жакындаганда билинет. Ошол күнү кыргыз күрөштү бүтүрөбүз. 10-ында болсо алыш күрөшүн бүтүрөбүз. Андан кийин баягы башка элдер өзлөрүнүн күрөштөрүн көрсөтөбүз, алар көргөзмө сыяктуу алардын күрөштөрүн карап көрөбүз. Андан тышкары мынакей 12-си 13-үндө эреңиш боюнча оюндарды бүтүрөбүз. А 14-үндө болсо ошо Көкбөрүдөн финалдык оюндар, анан кийин жанагы кунан чабыш, жорго, анан аламан байге болуп, ушу эң баягы кыргыздын баягы оюндарынын маанисин чыгара турган спорттун түрлөрү финалы ушу 14 сентябрда болот. Баш байге кандай байге каралган? Баш байге азыркы тапта ушу 15 миллион сом каралды. Буларды болсо азыр баягы ар бир спорттун түрүндө пропорционалдуу түрдө бөлүп атабыз. Анан кийин баягы эң баягы Марат Кылкевич айтып кетпедиби, ат чабыштыкка деп, анан Көкбөрү бул азыркы учурда эң кызыктуу оюндар болуп атпайбы, ошон үчүн буларга 4,5 миллиондон акча бөлүнүп атат. Калгандарына ошо 1,5 миллион болуп, баарына мындай таарынбагандай кылып бөлүштүрүп атабыз. Ошо андан тышкары 600 миң сомдо болсо жанакындай кошумча оюндарга, мисалы үчүн бизде салбурун ошол тапта көрсөтүлөт. Андан тышкары жана кыска аралыкка аттарды чаптырып калабыз 13-үндө. Андан тышкары баягы Манас жол деп баягы 80-120 километрге чейин ат чабылат. Муну дагы ошол күндөрү мындай баягы эң негизги программага булар кирген эмес, бирок мындай кошумча кылып өткөрөбүз. Ошолорго жанагындай 600 миң сом каралганда ушу байгенин баары элдердин ошо эң мыкты дегендерге тиет. Менин оюмча баягы Марат Кыткевич айтып кетпедиби, Кыргызда бул оюндардын маанисин ошо байгеси менен да чыгарганда. Эгерде мисалы үчүн чоң оюндар болуп, байге жок болуп калса, эл наразы болуп кеткен. Эмне үчүн байге аз депчи. Ошон үчүн биз баягы азыркы Кыргызстандын баягы экономикалык абалына карабай, ушу мамлекет тарабынан ушу 15 миллион сом жанагындай негизги программадагы оюндарга бөлүнүп атат, 600 миң сом жана кошумча эмелерге. Бул ушу өкмөт тарабынан бөлүнгөн акчаларда ушу азыркы тапта жана ипподромду бүткүлө деп дагы 51 миллион сом бөлүндү. Андан тышкары жанакы ар бир келген мамлекеттин баягы катышуучуларын тосуп алганга тамак ашын баардыгына ошо Кыргызстан өзү баягы кабыл алып атат да, ошончо акча бөлүнүп, мынакей бул Кыргыздын баягы атын чыкпаса жер өтө дегендей баягы Бир мүмкүнчүлүк болуп турат да, кыргыз өзүнү көрсөткөнгөчү. Бул дагы бир тарыхта кала турган оюндардын бири болот да. Балким 1000 жылдан кийин ушул оюнду эстеп калышат да. Ушундай биринчи ушу Кыргызстанда көчмөндөр оюндары болуп ушундай байге салынган депчи. Эми албетте баягы кээ бир башка мамлекеттерге караганда аларга салыштырмалуу азыраак, бирок Кыргызстан үчүн бул абдан чоң акча деп эсептейм. Менин оюмча бул абдан татыктуу байге болот. Азыр деле көрүшүбүз бар экен, суроосун угуп алып турам, улантсак. Угут аба, сиз сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Алло. Угут аба, сурооңузду бериңиз. Алло. Ордо боюнча канча команда тандалып алынат экен деп оштон чыгып атты келебиз. Канча команда дейт? Ордо. Рахмат сурооңузга. Суроосу бүтсө анда. Ордо боюнча дагы баягы Чаткалда Кыргызстандын чемпионаты болду. Ошондо биз баягы шарт койгонбуз, биринчи, экинчи орунда калган команда негизги баягы өзөгүн түзөт. Анан кийин башка командалар эгерде мыкты оюнчулары болсо, аларды баягы бул эки мыкты командадан кичине начарыраактарын алып, эң мыктыларын ошо эки командага кошуп, Кыргызстандын эки командасын түзүү боюнча шарт коюлган. Азыркы убакта ошол командалар тандап алынды. Азыр эки команда даярдыктарды баштады. Менин оюмча бул баягы биз тренерлерге да айттык, абдан реалдуу болуш керек, кийин сөзгө калбагандай баягы эң мыкты дегендерди койгула деген шарт коюлду. Анан эгерде кийин жанакындай баягы мүчүлүштөр кетип калса, өзүнүн досторун же туугандарын коюп койсо, сөз чыкса, сөзсүз түрдө булар баягы жаза алышат да. Биздин убактыбыз аз калып баратат, ошон үчүн кыска жооп берсеңиздер. Суроолор көп. Ушул улуттук оюндар боюнча өткөрүш боюнча калыстар тобун кантип тандалып алынды? Ошол калыстар тобуна жалаң кыргызстандыктар киреби же чет өлкөлүктөр да киреби? Эң негизгisi ушу ар бир спорттун түрү боюнча федерациялар аркылуу биз эң мыкты деген 12ден калыс тандадык. Булар баягы эл аралык ар бир оюнга ушу эл аралык аренада, республикалык аренада өзлөрүн көрсөткөн баягы калыстар. Андан тышкары ар бир мамлекет өзүнүн баягы калыстарын ала келет. Алар дагы ошо биздин калыстардын катарына кошулуп, негизги ушу калыстардын тобун түзөт. Азыр теле көрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак, анан кийин кайра улантайлы. Угут аба, сиз сурооңузду берсеңиз болот.
Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло. Угут ага, сурооңузду бериңиз. Биз балыкчыдан чалаттык элек. Сурооңузду бериңиз. Байке, бул 9-ында кыргыз күрөш болот деп атпайсызбы 9-ында? Августтун 9-ында. Сентябрдын 9-ында. Сурооңузду бериңизчи. Кайсыл жерде болот? Ошол тууралуу маалымат барып катышсак болобу? Айтып койсоңуз. Рахмат. Рахмат. Эми баягы өтө турган жерден айтпай калыптырбыз. Эң ат оюндарынын баары ушу Чолпон ата ат майданында өтөт. Кыргыз күрөш менен Ордо жана Көгүлтөр, Ысык көл санаторийинин баягы аянтчаларында өтөт. Тогуз коргол болсо Рух Ордодо. Анан кийин ар бир эле каалоочу катыша албайт бул жака. Эң мыкты деген баягы курама командага кирген балбандар гана катыша алат. Спорттун ушул улуттук түрлөрү боюнча кыскача тарыхын айта кетсеңиз, качантан баштап ушул кыргыздын улуттук спорту баягы жазма тарых барактарында кала баштаган. Кыска бирок убакыт узасы калып баратат. Бу кыргыздын улуттук оюндары, мелдештери, спорттун түрлөрү атам замандан бери өнүккөндө феодал доорунда. Бу жанагы Абу Али Гунчино дегендин китебинде, канон врачебный деген китебинде ошондо көрсөткөн. Орто Азияда болгон оюндар, ошонун арасында күрөш да бар, чабган деген оюн бар, ат чабыш дегендер көргөзүлгөн. Андан тышкары бу кыргыздын эпосторунда, өзгөчө Манаста эң кеминде 34 оюндар, мелдештер түрлөрү берген. Жана ер сайыш, жамбат, май, оодарыш деген сыяктуу ошону биз атайын изилдеп көргөнбүз да. Андан тышкары санжараларда, дастандарда көргөзүлгөндөр бар. Булардын саны көп эле. Анан өтө эле чанда аздан сейрек көргөзүлгөн, айтылган оюндар бар. Азыр жок десек болот да. Мисалы үчүн жанагы чабышу деген бар. Ер чабыш деп. Атчан эки жигит чыгып алып туруп, мындай денеси жылаңач, терешимчан, анан ошолор камчы менен чабышкан. Бул баягы согушка жоокердик кесипке даярдай турган оюн болгондо, бирок болгон ошондой мелдеш. Мурат агай, телегөрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алалы. Угутабы сизде? Оюндарды жакшы уюштуруп атат, ошончо акча сайылып эметип атат. Ошону кийин оюнчулар нааразы болуп калып атат да, ортодон көп акчаны жеп коюп атышат. Буга сиздер кандай карайсыздар? Рахмат сурооңузга. Калыс суроо болду окшойт, бул айтылып келген. Биз ар бир тыйынга жооп беребиз. Ага бүткөндө оюн бүткөндөн кийин текшерүүчү органдар абдан көп. Ошон үчүн менин оюмча бул жактан ушу мамлекет тарабынан бөлүнгөн акчаны жакшы, эффективдүү, мындай чаржайт эмес, мындай өзүнүн ар бирин өзүнүн ордун таап, өзү орду менен беребиз. Анан ушул кыргыздын улуттук оюндардын ичинен мына олимпиадалык оюндарга болсо, эл аралык оюндарга кирип калуу баягы мүмкүнчүлүгү көбүрөөк оюндар кайсылар? Эми эл аралык оюндарга уже кирип калган спорттун түрлөрү бар. Бул алыш күрөшүн алсак, бул азыр 40ка жакын мамлекет ушу алыш күрөшүн өнүктүрүп, азыр дүйнөнүн Азиянын чемпионаттары өтүп турат. Андан тышкары 9 коргол боюнча бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдуу оюндардын катарына 9 коргол кирип, ошол жакта 10 жылдан бери ошол жакта ойнолуп келип атат. Көкбөрү боюнча эл аралык федерация бар. Ошолор менен былтыр Азиянын чемпионатын өткөрүп, Астанада эмки жылы Турцияда өткөн атат. Анан дүйнөнүн чемпионаты өтөлү деген да үмүттөрүбүз бар. Андан тышкары мынакей казактар ада урушпак деп баягы эреңишти казактарда да бар да. Алар ошо өткөрүп атат. Ошо эреңиш, ошол ада урушпак деп чогуу ошо биз алар дагы ошо дүйнөлүк аренага ошо чыгып алды деп эсептесек болот. Анан ушинтип баягы теги бир көчмөн эл болгондон кийин баягы оюндары да окшош кетет да. Анан ушул оюндар эртең сеники же меники деп талашып калбас үчүн бүгүнкү күндө алдын ала баягы ЮНЕСКО сыяктуу эл аралык абройлуу уюмдарга каттатып коюу аракеттери барбы? Эми ушул оюндарды өткөрүп алгандан кийин көп нерсе баягы ЮНЕСКОга баягы таанылмал болуп калышы мүмкүн. Андан тышкары мына Марат Кыдыкеевич болуп азыр ошо кыргыздын улуттук түрлөрүн классификацияга бөлүп, илимий баягы эметип, доказание кылып, ошону баягы кийин эч ким талашпагандай боло тургандай кылышыбыз керек да. Кыргыздын улуттук спортунун, мелдештеринин түрлөрүн ала турган болсок, ат оюндарынын көбү ошо аскердик, жоокердик кесиптерге ылайыктуу десек болот да. Мисалы үчүн ошол ат чабыш, же болбосо жана ат үстүндө ойногон, ат жалында ойногон эмелер бар эмеспи? Биздин жакшы чабандештер. Андан тышкары могу оодарыш деген ошол эле илгерки замандан бери келген жанагы согуштун убагында пайдаланган ыкмалар. Жана жаатмай, жамбатмай дегенди азыр жана салбурунга кошуп эметип атышат.
Андан тышкары могу эр сайыш болгон, бирок муну кийин тыюу салынганда тиги тиги шабдандын ашында бир жолу гана өткөрүлгөн, ошондон кийин тыюу салынган. Эмне үчүн дегенде мында эр сайышка түшкөндөр бири болбосо бири өлүп, же болбосо катуу майып болуп калган ушулар болгондо, бирок бул турмушка керек болгон согуш жоокердик мезгилде үйрөткөндө жаштарды. Ошол эле жанагы Ормон кандала турган болсо, бул жаш кезинде бир нече жолу түшкөн экен. Жана жеке-межеке өз ара согуш болгондо жанагы тиги сарбагыштар менен тиги саяктар бугулар болгон учурда ошондо кагышууларда ошол кеңири таралганда, бул тээ атам замандан бери келген эмелер. Наралиев, Аскар Маданович деген атайын жана көз заказной тема боюнча ушу жагын изилдеген. Ошондой эле дагы башка изилдөөлөр бар. Рахмат. Биздин убактыбыз соңуна келип жетти. Келип бергениңиздер үчүн рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыда кыргыз элинин аброюн эл аралык деңгээлде көтөрө турган ушул улуттук оюндар өткөнү турат. Ушул улуттук оюндарды баарыбыз жапа-тырмак колдоп, жакшы өткөрүп алалы. Анткени ошол оюндан кыргыз элинин аброю, кыргыз элинин ар намысы, кыргыз элинин дагы бир жолу дүйнөгө таанылышы турат деп айтсак болот. Амандыкта жолугалы.